кээде кыйналып турган убакта оюм менен ошол ГИТИСке барам. Мен сахнада ойнобойт экенмин. Мен сахнада жашайт экенмин. Асканын түбүндө жашап туруп анан кетем дегенде адамдын жан дүйнөсүнөн кандай үн чыгат? Кандай сөз? Кетем эмес, кандай чыгат? Биздин бир гана майрамыбыз бар. Это премьера. Көрсө, менин сахнага чыгыш көксөм ошончолук толуп кеткен экен да. Өлүмгө тике кара деген сөздү. Ал Курманжан энебиз айттыбы бул сөздү? Айтпадыбы? Ким билет? Эч ким билбейт да. Бул Төлөгөн Касымбековдун көркөмдөгөн чыгармасынан келип чыккан сөз. Кечигип келсе да кайгырам, эрте келсе да кайгырам, эрте кетип атса да кайгырам, текстин жаттабаса да кайгырам. Иши кылып ушундай бир эмеде иштейм да, оңололучу. Мына кече түдөн бери, мурдагы түдөн бери асман шаары курулат деп дүрбөп атабыз да. Ошонун тегерегинде тири шумдуктудай сөздөрдү сүйлөп атабыз. Жок! Кайра бири-бирибизди көтөрмөлөшүбүз керек да. Ошол балким ушул президент туура кылып аткандыр. Ушундан бир жакшылык чыгар бекен. Ушул бир башка элдерде шумдук шаарлар бар. Мамбетова Назира Исмаиловна эжекебиз болмокчу. Буюрса 1 саат аралыгында эжекенин чыгармачылыгы, өмүр жолу жана ушул үй бүлө жана башка темалардын үстүндө сөз болмокчу. Анда ушул алгач эле сөздү Назира эжесине берсек, бул кайтып келип калдыңыз актрисалык эмеге, Гүлдүн кулуну болосуз дегенде канча бир туугансыз, үй бүлөңүз боюнча, ошол боюнча токтолсоңуз. Мен Ысык көл областындагы Жетегиз районунда Тамга деген айылдан төрөлгөм, Чабандын үй бүлөсүндө. 1948 жылы 30 июнда төрөлгөм. Анан 7 жашка чыккандан мектепке бардым. Биздин Тамга айылында 8 жылдык мектеп болгондуктан 8 классты Тамгадан бүтүп, анан кайра Барскон орто мектебин бүткөм. Орджоникидзе атындагы Барскон орто мектебин 11 классты бүтүп, анан Фрунзеге келдим. Фрунзеге келсем, мединститутка экзамен тапшыр дешти, мен болбой койдум. Анан музыкальный жанакы Жемпетке муз факультетине тапшырдым, аяктан 3 алдым. Анан 3 албайм деп туруп, анан музыкальный педагогический училище ачылган ошол жылы. Топчубек Тургуналиев агай директор болуп. Анан ошол жерде 8 ай окудум. 8 ай окуп, нота тааныдым. Интервалдарды эсептечүбүз, анан солфеджодон окучубуз, анан баян. Тыйын деп баян чертип баштадым. Анан карасам эле башка. Анан күндө кечинде зерикпей операга барам, Кыргыз драма театрына барам. Мен эң сонун ошол жакта да. Ошолорду көрөм. Анан көрүп суктанам ушунчалык. Суктануу, бир чети спектакльдерди көрүп суктанам. Баягы оперный театрда а кезде тиммеле декорацияны шумдук кооз кылып жасашчу да. Кудум эле ошол көлдүн жээги, кудум эле токой, кудум эле тоңдөнүп көрүнчү да. Но да ушунчалык далилдүү декорациялар жасачу да. Анан Кыргыз драма театрына келет элем, спектакльдерди көрөт элем. Анан бир күнкү окуя мындай болду да. Жамиле спектакль болуп аткан экен, Сейитти Далбаев агай ойноду, Жамиланы Далбаева эже ойноду, Даниярды Мамбет Асанбаев агай ойноду. Ошол спектакльдин аягында Сейит Данияр менен Жамила кучакташып кетип баратканда Сейит Жамила деп жерге жатып алып, ушундай ыйлайт да.
ошо драмтеатрдан ыйлап чыкканы, анда Фрунзе музейинин жанында болчу драмтеатр, ошо жерден ыйлап чыкканы, советский токтогулда общежитиябыз бар болчу, музыкалдык педагогический училищенин общежитиясы. Ошого чейин эмнегедир үнүм басылбай ыйлап бардым да. Анан кийин өзүмө суроо берип жүрдүм. Эмне ошондой тим эле өңгүрөп ыйладым эле деп суроо бердим. Жооп таба албай жүрдүм. Анан күндөрдүн биринде ошол музыкальный педагогическийде окуп жүрсөм, кесиптен окуп калдым да, Курчак театрына набор алат деп. Анан Курчак театрына чуркап келдим. Анда Дзержинский бульварында турат эле Курчак театры. Анан мен да өтөт элем, актриса болот элем деп. Анан бир эле кыз керек экен. Анан 10 кыз келиптербиз. Ошо 10 кыздын ичинен бир мени кабыл алды труппасына. Анан эсимде, окуп деле жүрөм, эсимде анан Кемин жака гастролго барып келдик. Түнчүндө эсимде. Анан бир ырырдап чыкканым эсимде. Анан кайра келип окумда окуп жүрөм. Анан бир күнү репетицияга Баланчанын чүгүнө келип тур деген Саскеев агайдын расписаниясы бар эле. Ошону келип турсам, бир күнү келсем эле кызы Москва театральный институтка экзамен тапшырылып атат. Таланттар тандап алат экен. Окуйсуңбу десе, окуймагай, окуйм дедим. Бул Москвада экен десе, окуймагай дедим. Анан Буреки Дзержинский көчөсүндө Дом актерыбыз бар эле. Бульвар жакта Дом актерыбыз бар эле. Анан ошол жака бардым. Барсам, Рыскулов Муратбек агай консультация берип аткан экен өтүүчүлөргө. Анан ошол Рыскулов агайдын консультациясына барып жүрдүм, күндө барып аттым. Анан Москвадан ректору өзү келди. Театральный институт ГИТИСтин ректору келди. Мен Муратбек агайдан этюд деген эмне экенин үйрөнүп алдым ага чейин. Монолог дегенди үйрөнүп алдым ага чейин. Анан монологду кантип айтыш керек, этюдду кантип жасаш керек, ошонун баарын үйрөндүм. Анан үйрөнгөндө эмне бир жума, 2 жума болду. Бир жума, 2 жума күндө эмес, но күн алыс деп, 3 күндө бир ошондой консультацияга келип турдум. Анан ошентип чала үйрөнүп алдым. Анан Москвадан театральный институттун ректору өзү келди ГИТИСтен. Өзү келип экзамен башталды. Экзаменден өттүм, биринчи турда өттүм. Анан 5 жыл Москвада театральный институтта окудум. Окуганда көрсө биз Кыргызстанда ошо кез менен салыштырганда, ошо кезде биз барып окуй баштаганда орусчаны чала була билем. Окуй баштаганда анан эптеп эле 10 классты, 11 классты бүткөн экенмин деген ойго келдим да, себеби научный коммунизм, история театра, изобразительное искусство деген сабактар аябай күчтүү сабактар болду да. Анан спецтен мастерство деп коет, актерскийден сабак берет. Анан бий сабагы болот, анан сын движение сабагы болот, сын речь сабагы болот, спец сабактар. Анан ошентип жанталашып, баягы илгери мода болчу да. Экзаменден кулап калды, анан абасы жакпай калды деп кээ бирөөлөр келчү да. Центральный вузга өтүп алып анан абасы жакпай калды деп анан кайра келишчү да. Экзамен тапшыра албай калып. Эми ар түрлүү причина менен центральный вуз деп койчу деп өтүп алып анан кайра келчү да. Анан мен центральный вузга өткөн киши болуп калдым да. Анан ошондой жаманаттуу болбойн деп жанталашып тырышып окучум. Тырышып окуганда эмне? Мисал үчүн изобразительное искусство деген сабакта бизде айылда мектепте столдун үстүнө бир вазаны коюп коет эле, анан ушуну тарткыла дейт эле. Ваза тартат элек. Изобразительное искусство эмне үчүн бул биз эч убакта Ван Гог же болбосо деген
илгерки сүрөтчүлөрдүн дейнек илгерки шумдук сүрөтчүлөрдү биз тааныган эмеспиз да. Биз жада калса Борики Гапаратиевди, Мануилова ушуларды биз таанычу эмеспиз да. Алар жөнүндө бизге сабак өткөн эмес да. Сүрөт сабагын музыкадан берген агайыбыз сүрөт сабагын өтчү да. Анан географиядан болсо баягы Кыргызстандын эмесин география СССР деген бар эле, география республика деген бар эле. Шыгылып мен ошондо түшүндүм да эптеп эле окуп бүткөн экенбиз да деп 11 класста. Аякка барганда албетте биринчиден орус тил кыйнады, экинчиден баягы ар жакта фундамент аз да бизде. Ошол кыйнады да. Анан аракет кылдык, аябай окудук, сабактан калат деген жок болчу. Анан экинчи курска барганда түн ичинде иштеп, күндүз сабакка барып жүрдүк. Ошондо да тикирейип сабактан калбай отурганыбыз эсимде да. Ошонтип 5 жыл окудук. Күндүз мугалимдерден теоретический сабактарды өтөбүз, кечинде театрларга барат элек. Бош убакта, иштен бош убакта театрларга барып, анан ошондо шумдук спектакльдерди көрөт элек да. Ал кезде спектакльдер 3 саат антракт менен, 3 саат, 3,5 саат, эң эле азы 2 саат болот эле да спектакльде. Анан а кезде реквизит более натуральный реквизиттер болот эле. Кийинген кийимдери дагы мен баягы Екатеринбургтан ошол кездеги кийинген кийимдерди музей бар экен, ошол жактан көрүп келдим да, эми кийинген кийимдери дагы бир башкача, баягы чындагында Николайдын убагында же болбосо ага чейин классический костюмдар эми чындыкка жакын эле да костюмдар. Ошонун баарын көрдүк, ошонун баарын изучать эттик. Мугалимдерибиз Бошкин музейине алып барат эле ошол костюмдарды, ошол эмне деген шумдук нерселерди познавать эттик, тааныдык да. Анан биз азыр сахнада иштеп атканда ошол кездеги Москвада театральный институтта окуп жүргөндөгү мугалимдердин айткан көргөзмөлөрү азыр дагы Кудайга тобо бизге сабак боло алат. Ошол кездеги мен кээде кыйналып турган убакта оюм менен ошол ГИТИСке барам. Оюм менен бул кандай эле тигиндей эмне деп айтты эле Есмейсе Ичраевский, Леонид Георгиевич Топчиев мугалимдерибиз эмне деп айтты эле деп мен оюм менен азыр деле ошол оюм менен Москвага учуп жетип барам. Эмне деп айтты эле? Изобразительное искусстводан ошол жөнүндө эмне деп көрдүк элек, эмнени көрдүк элек, эмнени тааныдык элек деп жанталашып оюм менен ошол окуган кездерибизге барам да. Себеби 5 жыл окусак дагы аяктан 5 жыл окудук, анан кийин анчейин көп баягы мировой литературага кызыга албай жүрдүм да. Анан кийин Ошто иштеп жүргөндө анан бир убакта мировой литературага кирип кеттим да. Ошондой, допустим, Жерминальды 1 суткада окуп чыкканым эсимде. Жерминальды 1 суткада окуп чыккам. Мондай палас бар эле, муну ковер эмес, палас чуга. Ошо паластын үстүндө окуп бүтүп атсам, тизиле отуруп окуп бүтүп аткан экенмин. Ошол окуган нерселер, ошол Москвадагы окулган, көргөн нерселер, китептер азыр бүгүнкү күндө дагы мага сабак. Энергияны каяктан аласың? Ушунчалык сахнада ойноп атканда каяктан аласың, тигиндей мындай дейт. Мен ошол окуп келген сабактарым мага жардам берет. Анын үстүнө мындай да, талант деп коебуз, ошондо айтат эле, талант 1%. Ошо талантты тарбиялап алыш 99% деп. Ошондо 100% сахнада өзүңдүн эмгегинин өтөсүн чыгара алсаң болот дейт. Талантты кантип тарбиялаш керек экен? Талантты ошол окуган билимиң менен салыштырып, бүгүнкү күн менен эртеңки күндү башыңдан эмне өттү эле, эмнени көрдүң эле, ошонун баарын салыштырып туруп анан биз образды каяктан алабыз? Турмуштан алабыз да.
ошол окуган билимибизден алабыз, көргөн турмуштан көргөнүбүздөн алабыз, кинодон алабыз, түрлүү жактан чогултуп көргөнүбүздү, билгенибизди чогултуп анан бир образ чыгарабыз да. Ошол көргөн билгенибизди, окуганыбызды чогултуп туруп анан образ чыгара алат экенбиз да. Эгерде биз көрбөсөк, допустим, мына мен окуп жүргөндө Горькийде Акыркылар деген спектакльде 5 баланын энеси Софья деген эненин ролун ойнодум да. Анын кийген костюму үйрөтүштү да мага, прическасын үйрөттү, манерасын үйрөттү, баскан тургуз. Горькийдин маалы менен Чеховдун маалы же болбосо Шекспирдин маалы менен бүгүнкү күндүн айырмасы бар да. Асман менен жерде айырмасы бар. Мен каяктан алып атам? Мен окуган китептериммен алып атам, көргөндөрүмөн алып атам. Биз деген кээде бош убакта МХАТка же болбосо Большой театрга же болбосо Малый театрга же болбосо Пушкин театрына, Москвада 40-50 театр болчу. Ошол театрларга кирип кетет элек дагы, спектакльдерди көрөт элек, ошол жактан үйрөнөт элек да. Значит, Чеховдун доорунда жашаган адамдардын манерасы кандай эле, ошол жактан үйрөндүк да. Же болбосо ошол Шекспирдин доорунда жашаган адамдардын манерасы, жүрүм-туруму, берген баасы бүгүнкү күндөгү адамдар менен ошол доордогу адамдардын манерасы башка да. Допустим, кыргызча эле айтайлы, Курманбектеги Айганыштын жүрүм-туруму менен бүгүнкү адамдын жашоосу, кабыл алуусу, жооп берүүсү, манерасы ар түрлүү да. Ошонун баарын биз окудук да. Биз изучать эттик да. Анан ошондон улам келип туруп анан образ жаралат да. Бүгүнкү күн дагы, илгерки дагы иши баардыгы. Бул айтышат, артист болуу оңой, шалактап ойноп күлүп жүрөсүңөр да сахнага чыгасыңар, анан силерге кол чабаса, силерге жыргал деп. Ошондой жыргал болсо гана. Биз тим эле ийне менен кудук казгандай издейбиз да. Муну ар кандай изденет. Бирөө терең изденет. Бирөө окуп, көрүп изденет. А бирөө текстти жаттап алып эле анан мен даярмын деп чыгып кетет, анан мен образ түзүп койдум дейт. Ар ким ар кандай изденет, ар ким ар кандай жашайт сахнада. Мен ошол жашка келгеним мына 52 жыл болуптур мен сахнада турганым. Тиги институтта кошкондо 57 жыл болот экен да мен сахнада жашаганыма. Азыр деген ошондон да улам келип деген мындай ой туулуп атат да. Мен сахнада ойнобойт экенмин. Мен сахнада жашайт экенмин. Мен сахнада жашашым керек экен. Ойнобошум керек экен. Мен тигил ролду ойнодум, бул ролду ойнодум деп сүйлөйбүз да. Биз туура эмес сүйлөйт экенбиз. Мен сахнада жашашым керек экен. Ошондо анан элдин купуларына жетет экенмин. Эл ошондон мага ишенет экен. Эгерде ойноп атсам, анда мен ишендире албай калат экенмин да. Мен ошол ролду тамак ичкенден, баскан турганынан, урушканынан, бүт көргөн билгенден баарын топ чогултуп келип, ошонун кийимине мен бир мисал айтайын. Маган Кожо жаштагы Зулайканын ролуна тийип калды да. Зулайка Мырзагапаров, драматург Мырзагапаров, анан ошондо Кожо жаштын аялы Зулайканын ролу тийип калды. Анан булар канчанчы жыл, 18-жыл, 17-жи жылдарда болгон окуя туурабы? 17-жи жылдын аягында. Анан кандайча, ким эле, ал эмне кылып жүрдү? Анан мен өзүм ойлоп таптым да, өзүм костюмду ойлоп таап, анан художникке көрсөттүм. Сценографка. Мондай костюм болобу? Себеби драматургия боюнча жазылууда алыста эл жашабаган жерде Кожо жаш Суречкени кубалап баратып аскада туруп калат. Ошол аскада туруп калган Кожо жашты Зулайка сөөктөн шаты жасап туруп, ошол чыгып барып шаты менен түшүрүп куткарып алам дейт. 1 жыл эмес, 2 жыл эмес, канча жылдан бери ошол эменин түбүндө жашайт, асканын түбүндө жашайт Зулайка. Кебетеси кандай болушу керек?
кашы чийилген, ооз боелгон эмес да. Тытылган, таманы жыртылган, жердин түбүнөн бери тиги сөөк издеп келет, таап келет, шаты жасаш үчүн. Таманы тилинген, анан ошол образды мен жеткизишим керек да көрүүчүлөргө. Антпесе эч ким ишенбейт да. Канча жылдан бери ошол асканын түбүндө зулайка жашап атат. Ошонун сырткы кебетеси, ички дүнүйөсү. Тажадым деген моменттери бар. Мен кетем деген моменттери бар. Ошону 1-2 жыл асканын түбүндө жашап туруп, анан кетем дегенде адамдын жан дүйнөсүнөн кандай үн чыгат? Кандай сөз? Кетем эмес. Кандай чыгат? Ошону табыш керек да, ошол состояниясы. Изденүү биздин артисттер үчүн аябай татаал. Мисалы үчүн мен байтадан айтып атам, классика менен бүгүнкү күндү салыштырганда айырмасы көп. Шекспир же болбосо Гёте, же болбосо Шиллер, ошолордун баарын жан дүйнөсүн дагы издеп табуу, сырткы келбетин да издеп табуу биз үчүн аябай татаал да. Анан сахнага чыгып, шалактап, күлүп, ойноп чыгып кеттиш, анан бизге кол чапкан ошого ыраазы. Биздин бир гана майрамыбыз бар. Это премьера. Премьера күнү иштеп, ошол 1 ай 2 ай кыйналдыңбы, 1 жыл кыйналдыңбы, ошол иштеп чыгарган образыңа кол чаап, көрүүчүлөр ыраазы болуп турса, ошол майрам. А эгерде образың, жашооң жетпей калып, нааразы болуп турса көрүүчүлөр, бул трагедия артисттер үчүн. Ошентип биз ар түрлүү жашоо менен жашайбыз. Биз бул дүйнөгө артисттер дүйнөдөгү жашаган адамдардын тагдырын элге жеткизүүгө жаралган экенбиз да. Мейли экранда болсун, мейли театрда болсун. Ошончолук миңдеген адамдардын тагдырын, жүздөгөн адамдардын тагдырын элге жеткизип бул оңой эмес. Билесиздерби, кино деген эмне, театр деген эмне? Адам көрүүчү. Ошол көрүп аткан образдан мисал алыш керек да. Мен туура жашап атамбы, же туура эмес жашап атамбы деп көрүүчү. Же болбосо духовный байлык алыш керек да көрүүчү. А мен ошолго актриса же актер, мен ошого көрүүчүгө адамдын аң сезимине жеткизе алдымбы? Ошол адамдын тагдырын. Кепти бар ошондо. Эгерде мен көрүүчүгө ошол адамдын мейли терс каарман болсун, мейли оң каарман болсун, мен ошол көрүүчүгө ошол адамдын тагдырын же жаман болсун, же жакшы болсун жеткизе алсам, анда жеңиш 1 тиын 2 тиын меники. Жеткизе албасам, анда меники эмес. Ошон үчүн айткым келет. Сахнада бирөөнүн жашоосу менен жашап, көрүүчүнү ишендириш, ынандырыш оңой эмес. Бул татаал иш, татаал жумуш. Жакшы, татаал тагдыр. Жакшы. Сиздин бул кесипти тандаганга ар бир адамдын ата же энеси көбүрөөк колдойт да. Мисалы үчүн кээ бир тарапта атасы колдоп, атасынын негизинде ошол кесибинин майын чыгарса, кээ бирөө апасы тараптан. Сизди үйдө ким колдоду? Менин атам, мен айттым го чабанын кызымын деп. Мен атамда да, энемде да, эч кимде биздин тукумда мындай чыгармачылык нерседен алыс. Бирок мен энем кичине юмору бар эле да. Болуп аткан окуяга тамаша сүйлөй алчу эле. Билесиздерби, мен эмне түрткү болду? Айылга концерт куруп келишет эле. Айылга спектакль келет эле. Айылга кино келет эле. Мен эмнегедир ошол баргым келет эле, кино көргүм келет эле, спектакль көргүм келет эле, барат элем, көрөт элем. Ошолор мени эшитип кеткен. Мен ата-энем эмес, мен эч ким эмес. Ошол кездеги актерлор, ошол кездеги артисттер, ошол кездеги кино мени ошол кесипке эшитип кеткен. Бир четинен эми балким Кудай Таалам берген бир нерсеси болсо керек. Жакшы. Театр тармагында мага сиздин ойногон ролдоруңуздан Бакен Кыдыкеева эжекебизди таалант жана тагдыр спектаклин аябай мыкты
аткаргансызда, мисалы үчүн Бакен Кыдыкаев эжекени баягы биз көрбөсөк дагы кийин ошол спектакльди көргөндөн кийин ушундай биздин таланттуу Айымыбыз бар турбайбы, биз эле эмес казак эли да сыйлай турган чыгаан таланттуу актрисабыз бар турбайбы депчи. Бул спектаклдин жаралышы, баягы сиз тандалып ушул мыкты аткаргандыгыңыз мындай болду да, мен Түз театры жаралгандан кийин 2 жылдан кийин келдим Оштон. Ошто 22 жыл иштедим, анан 95-жылы Бишкекке келдим. 93-жылы Түз театры курулган экен. Анан Түз театры ысымы, Ким атындагы ысымы жок экен. Анан бир Кайырбек деген бала чыгып келип, фамилиясын унутуп калдым. Мен сиздерге Бакен Кыдыкаеванын атындагы Бакен Кыдыкаева эжебиздин ысымын алып берейин деп чуркап калды. Анан ошол ысымды алгандан кийин байкуш бала комиссияларга кол койдуруп успеть этиптир. Комиссияларга кол койдуруп, анан эстелигин куруп, анан Академ театрга бир спектакль койдуруп, ошого успеть этти. Эстелигин койду, анан комиссия бир жерге, бир мекемеге ат коюш үчүн комиссия бар экен. Ошолор кол коет экен, ошолордун баарына кол койдуруп чыгыптыр. Анан указ чыга элек экен, ошого чыкпай өлүп калды ал бала. Анан бир канча жылдан кийин Бакен эженин аты кабыл алынды. Анан ошол Бакен эженин атын кабыл алгандан кийин презентация кылалы, анан эмнеден баштайбыз деп ойлонуп турганда Жаныш Кулманбетов «Талант тагдыр» аттуу пьесасы бар экен. Анан ошону Темирлан Смамбеков менен сүйлөшүп, анан бизге окутуп калды. Анан биздин труппа кабыл алып, анан ушул «Талант тагдыр» спектакльди коелу деп анан Алмаз Зарлыкбековго берилди. Анан мореки Бакен эженин улгайып калган чагын мен автордун өзүнөн сурап алдым. Мага барчы ушул ролду мен ойнойм деп. Анан Жаныш айтты: "Ой, сен ойнобогондо ким ойнойт? Конечно, сен ойнойсуң" деп айтты. Анан ошол ролду алдым да үйгө келдим да анан чочуп кеттим. Мен кантип ойнойм? Бакен эжени тааныбаган киши жок. Кантип ойнойм, эмне кылам деп эле чочуп кеттим. Анан акырын тиги читкага келип жүрдүм, бирок сана басып кетти мени. Себеби Бакен эжени бүт азыркы ошо күндөгү 18 жыл мурун коюлган спектакль. Анан ошо күндөрдөгү Академ театрда иштеген артисттердин баары тааныйт, көрүүчүлөрдүн баары тааныйт. Анан мен кантип жеткизем, эмне кылып алдым, кандай болуп кетти деп мен чочуп кеттим. Анан бир күнү кетип баратып басканын таап алдым. Басканын туурап кетип бардым жумушка. Эже монтип басчу деп. Эже менен көп общаться эткен жокмун. Себеби мен Ошто жашадым, эже биякта иштечү. Көп общаться эте албай калгам. Эженин кылык жорун анчейин билчү эмес элем. Анан ошентип жүрүп анан Искра эже бар эле. А кезде тирүү болчу Искра эжеге бардым. Искра эже мага эженин ролун берди. Айтып берсеңиз мүнөзү кандай эле деп. Анан Дулатова эжеге бардым. Эже айтып берсеңиз эже кандай эле деп. Анан ошентип жүрүп анан бир күн эле ойлодум да, ай жок, мен деген бетимин окшото албайм, баскамды окшото албайм. Жок, мен просто пьесанын ички дүйнөсүнө кирейин. Драматург эмне жөнүндө жазса ошону ойлоноюн деп эметтим. Анан изденип анан чыктым сахнага чыгып кетип баратып, эмнегедир мынтип айттым: "Жүреже кеттик" дедим. Эмне үчүн жүреже кеттик деп айтканым бүгүнкү күнгө чейин жооп бере албайм. Анан жанакы Жамиланы көргөндөн кийин общежитиега чейин ыйлап бардым дегенди кийин таап алдым да, эмне үчүн ыйлаганымды. Көрсө, менин сахнага чыгыш көксөм ошончолук толуп кеткен экен да. Ошон үчүн ыйлаган экенмин. Мен да чыккым келет ушул сахнага деп эңсеген экенмин, көксөгөн экенмин. Ошондо ыйлаган экенмин. Анан ошол Бакен эженин ойноп чыктым. Премьера болгон күнү Мар Байжиев келди, Бексултан агай келди, бүт баары Аваз Сырымбетов, Асанбек агай, бүт баары Бакен эже менен чогуу иштегендин баары келди. Бирөө дагы мага замечание айткан жок.
кайра тескерисинче эмнегедир аябай окшош турбайсың деген сөздөрдү угуп аттым мен. А мен окшош эмесмин. Бакен эжеге окшош эмесмин. А бирок мен угуп аттым Бакен эжеге аябай окшош экенсиң деген сөздөрдү угуп аттым. Сахнада окшош экенсиң деп. Роль чыгарыш, тем более эл билген тарыхый инсанды сахнага алып чыгыш, Нуреке Курманжандатка Бакен эже бул мен үчүн аябай татаал ролдор. Аны кантип алып чыктым, кандай болду, мен көрүүчүлөрдүн эле сынына коем да, а мен тигинтип кыйналат. Изденүү деген аябай татаал кыйналат. Кантип кандай чыкты образ, ал элге чечмелейт. Жакшы. Ал театр тармагы бул өзүнчө башка нерсени талап кылат эжеке. Ал эми кино ошол эле жүрүп ал дагы башка нерсени талап кылат. Кино менен театрдын айырмасы аябай чоң. Мен мейли кинодо мен Бакен Кыдыкееванын ролун ойноп атам, сахнада мен Бакен Кыдыкееванын ролун ойноп атам, одна и та же роль. Экөө башка нерсени талап кылат. Сахна башка нерсени талап кылат, а экран башка. Эгерде мени экранда монтип бажырайтып тартып атса, мен калп сүйлөп, калп Бакен эженин образында калп ойноп же кичине ашыртып атсам, анда эл ишенбей калат. Кылдат. Экран, камера аябай накта бырышыңан бери, бул бырыш эмненин бырышы, а бул бырыш эмненин бырышы, ошонун баарын тети экран чимелеп көрсөтүп турат. Сахнада бизге мугалимдер айтчу, утрируйте чуть-чуть деп. То есть кичине ашырып ойносоңор болот. Себеби көрүүчүлөр силерден алыс турат. Эгерде колун мындай кылсаңар болот. Жетчү да. Сахна көбүрөөк жесты требует этет. А экран аябай кылтат. Экран татаалыраак. Экранга калп айта албайбыз. Туурабы? Жакшы. Ошол баягы мен азыркы суроом менен сизден Курманжандатка ролун сурайын дегем да. Анда баягы сиз өзүнчө бир ажарлуу ошол кезде эле айымды, андан тышкары ханышаны, кандайдыр бир чоң нерсени кинодон жараткансыз да. Эми бул менин чыгармачылык тагдырым. Курманжандатканын ролу мага тийип калганы бул менин чыгармачылык Назиранын тагдыры. Эгерде жакшы ойносом, Назиранын тагдыры көтөрүлдү деп эсептегиле. Эгерде мен Датканын образын чыгара албай калсам, экранда фильмдеги образды түшүрбөйсөм, бул Назиранын тагдыры баары бир. Ал эми Курманжандын тагдыры. Эгерде мен билбей туруп, жанагы мисал үчүн ал жерде Камчыбек менин балам жок экен го, анын күнөөсү жок экен го деп айтып аткан диалог бар го. Эгерде ошону билбей туруп эле айтсам, анда мен элди алдаган болуп калам. Мен жаным күйүп атат да. А жерге барган эмес да. А жерде Акбалбан бар болчу да. А Камчыбек жок эмес беле. А бирок өчтүгүндөн алып атат. Ушул кемпирден алып атат да. Себеби Курманжан ошо жерде орустар билип атат да. Курманжанга эл башы ийип туруп ушул датка болуп турат ушул экен деп. Өчүнүн баласынан алып атат да. А эгерде акылдуу орус болгондо не Швейковский, а Скоблев өзү болгондо деги эле башкача чечет эле да. Ошон үчүн бул Курманжандын образын кандай болду, мен дагы элге коем, эл чечмелесин, эл сындасын. Бул тасманы эл аябай көп сындады. Көп аркы берки сөздөрдү айтты. Бирок бул көркөм чыгарма. Тиги Садык Шемнияз ушундай көрөт экен да. Немени Курманжандын тагдырын. Төлөгөн Касымбеков
Акишеге де миң мәртебе рахмат. Акиши өзүнүн көркөм чыгармасы менен көркөмдөдү. Мисалы үчүн өлүмгө тике кара деген сөздү ал Курманжан энебиз айттыбы бул сөздү, айтпадыбы? Ким билет, эч ким билбейт да. Бул Төлөгөн Касымбековдун көркөмдөгөн чыгармасынан келип чыккан сөз. Көркөм чыгарма бул дагы. Курманжан Дааткай энебиз айттыбы, ошол сөздү айтпадыбы? Биз билбейбиз да. Бұл Курманжан Дааткай энебиздин өлүмгө тике кара деген Төлөгөн Касымбековго тиешелүү. Шерняз Садык экөөнү көз менен гана сүйлөштүрүп койду. Датканын баласы болсо, атасы Датка, энеси Датка. Анан бала ошо жерден энесиге көзүн жашын көлдөтүп, мырыйып ыйлап турганда, анда эненин күчтүүлүгү каякта калат эле. Эненин баласынын, атанын баласынын күчтүүлүгү, кыргыздын дымагы каякта калат эле. Кыргыздын бул эмеси болуп атпайбы? Дымагы кыргыздын көдөнүн күчтүүлүгү болуп атат да. Эгерде ош жерде көтөн шолоктоп ыйлап отурганда, кечинде укканда орустардын колуна түшүп калды деген эсиңердеби? Суун жээгинде шолоктоп ыйлаганы, эч кимге көрүнбөй, эч кимге көрсөтпөй. Ошол. Бул мен таң калам да, канча чыгарманы окудук, канча чыгарманы көрдүк, канча чыгарма билебиз, түйнөдө мейли каякта болсун, эл үчүн баласын курмандыкка чалган бир кыргыз аял. Ошону биз биле жүрүшүбүз керек. Болгон окуя. Кандай курмандыкка чалды эле, ыйлады беле, күлдү беле, мостоюп турду беле, аны ар кимиз өзүбүзчө. Бул дух, кыргыз элинин духу. Жакшы. Мына быйыл Назиреде 75 жашка келип отурасыз. Кудай буйурса, мындан дагы аркы өмүрүңүз байсалдуу болсун дегендей дагы жакшы нерселерди чыгарыңыз. Ушул жашка чейин мындай шакирт тарбиялап, шакирт чыгарайын деген ой болгон жокпу сизде? Мындай да. Мен буга мындай деп жооп берем. Мен иштегенде адамдар, мени профессионал адамдар, Станиславскийдин окуучусу Раевский тарбиялаган. Менин ишке болгон мамилем өтө татаал экен. Мен театрда балдар, кыздарга жардам берип жүрөм. Спектакль коюп, бирок мен талабым аябай күчтүү экен. Мен партнерымды да жүдөтүп. Мен ошол иштеп аткан балдар, кыздарды да жүдөтүп. Кечигип келсе да кайгырам. Эрте келсе да кайгырам. Эрте кетип атса да кайгырам. Текстин жаттабаса да кайгырам. Иши кылып ушундай бир эмеде иштейм да. Анан антип эч кимди кыйнабай эле коеюнчу. Жакшы. Эң акыркы сыйлыгыңыз 2016-жылы алган экенсиз. Бул Манас орденинин 3-чү даражасы болуш керек менин билишимче. Андан бери 7 жыл өтүптүр. Негизи сыйлыктар, мамлекеттик сыйлыктар 5 жылда бирден берилиш керек деп биздин багы мыйзамда каралган да. Андан кийин ушу Маданият министрлиги сизди сунуштаган жокпу? Каяка сунуштайт? Сыйлыкка. Кайсы сыйлыкка? Манастын 2-чи даражасы бар, 1-чи даражадагы бар. Сиздин буга чейинки театр тармагы, кино тармагындагы эмгектериңизди баалап, андан кийин көргөзгөн жокпу деген ой кетет да. Жок, мен бир да сыйлык өмүрүмдө сурап көргөн эмесмин. Бир да сыйлыктын артынан түшүп көргөн эмесмин ушул күнгө чейин. Мына кече Екатеринбургдан лучше 121 спектакль катышыптыр. Заявка түшүптүр. Екатеринбургдагы фестивалга 121 заявка түшүптүр. Ошонун ичинен 30 спектакльди тандап алыптыр. 121ден жеңип чыктыкпы? Эми 30дан жеңип чыгыш керекти. 30-дун ичинен жеңип чыгып, лучший женский ролду алып келдим Кыргызстанга. Бул дагы мен үчүн сыймык. 121 спектакльдин ичинен. Аны Улан Карпаев койгон болчу. Молодец, аябай жакшы келечеги кең, аябай сонун режиссер болот. Ошону да колдой алышыбыз керек да. Мен айтат элем, колдош керек.
талантты колдош керек, ошондо кыргыз элинин аты чыгат. Наоборот, биз талантты баска алганга аракет кылабыз. Андан кийин дагы мен международный сыйлык тутуп алгам. Экономический Ирандан алгамда международный сыйлыкты алгам $5000 менен. Кур эмесмин, жазында мына бир ай мурун Өзбекстанга фестивалга барып келдим, Үмүт аттуу спектакль менен. Ушундай көтөрүштү менен спектаклимди. Мен ыраазымын. Мына ушулар мага сыйлык. Ушул мага сыйлык. Элдин берген баз. Мен Екатеринбургка кетип баратканда бир жакшы сөз угуп келсем экен деп бардым. Өзбекстанга кетип баратканда бир жакшы баа угуп келсем экен деп бардым. Казакстанга барганда деле ошол спектакль ойнордо да ошол ушул роль жакшы чыгыптыр. Ушул мага сыйлык. Анан мамлекет сыйлык берем десе бере берсин. Рызкылар келе берсин. Жакшы, анда жеге ушул эфирди жыйынтыктап акыркы сурообуз болсун. Ошол азыркы өзүбүздүн жаштарга, өзүбүздүн маданиятка, дегеле тарыхыбызга, тамырыбызга кызыккан жаштар бара-бара азайып, жоголуп баратат да. Ошол эле учурда кичине да пайда алып келатат. Бирок көбүнчөсү ушул чыгыш жакта туураган жаштарыбыз. Ошого сиздин бир насаат кептериңиз болсо айта кетсеңиз. Мындай да, мен тияк-биякка барып көрүп атпаймын. Мен ачык эле айтайын. Көп артта калдык. Башка элдердин арасынан эсептей келгенде биз артта калыптырбыз. Мейли материалдык жагынан, мейли моралдык жагынан, мейли эстетика жагынан, мейли этика жагынан артта калып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, эсибизге келели. Эң биринчи биз өзүбүздү маданияттуулукка тарбиялашыбыз керек. Маданияттуулук деген бири-бирибизге кылган мамилебиз. Бирибиз жетише албай атсак, бири-бирибизге ошону айтып, жанталашып түшүндүрүш керек да. Бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди көтөрмөлөшүбүз керек. Бирөө түшүнбөй атса, экинчибиз түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Ушундан артта калыптырбыз. Мейли маданият жагынан, мейли экономика жагынан. Ушунда ичим күйүп анан кайра келе берем. Ичим күйгөнүн кимге айтам? Ичим күйгөн жакын билгендерге эле айтам. Анан бүгүн мына экранга айтып турам. Оңололучу. Мына кечетеден бери, мурдагы түдөн бери асман шаары курулат деп дүрбөп атабыз да. Ошонун тегерегинде тирүү шумдуктуудай сөздөрдү сүйлөп атабыз. Жок. Кайра бири-бирибизди көтөрмөлөшүбүз керек да. Ушул балким ушул президент туура кылып аткандыр. Ушундан бир жакшылык чыгарып экен. Ушул бир башка элдерде шумдук шаарлар бар. Асман тиреген шаарлар бар. Бизде суу деген мол. Каякта суу? Суу жетпей атат. Бизде аба таптаза. Ошону дагы булгап атабыз. Бизде жер көп. Бизде шумдук байлыктар бар. Ошону туура эмес пайдаланып атабыз. Эмне үчүн уругулабыз? Эмне үчүн бири-бирибизди уурдайбыз? Эмне үчүн бири-бирибизге жакшылык кыла албайбыз? Эмне үчүн бири-бирибизди көтөрмөлөбөйбүз? Ошон үчүн биз өсө албай атабыз. Ошон үчүн башка элдер өсүп кетти, өнүп кетти. Мен ушуну айткым келет. Эгерде бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып турсак, ошондо жеңебиз да. Ошондо жеңебиз. Анан ар кимиз ар жака чоюп турсак, билбейм. Асман шаарынан эмне жамандык күтүп атасыңар? Мен түшүнбөйм, мен билбейм. Мен окумуштуу эмесмин, аны изилдеп чыккан жокмун. Бирок демилге бар экен. Ырысалды ынтымак дейт. Канчалык алга умтулсак, ошондо өсөбүз. Бири-бирибизди басып, басмарлап турсак, анда суроону мен сиздерге коем.
анда эмне болобуз? Сизге чоң рахмат Назира Алтындогон убактыңызды бөлүп, баягы өзүңүздүн ички дүйнөңүздү ачып, ушул жака жаштарга жакшы кеп кеңештериңизди бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди мындан да ары каалайбыз. Кыргыз эли буюрса сиздей мыкты чыгаан маданият тармагында актриса, актерлору бар. Буюрса баягы дагы алдыда өнүгүп өсөбүз деген тилектер бар. Буюрса. Чоң рахмат.